Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ve ba'd. Hurmatlı cemaat, hurmatlı mu'min musulman bir tuğandar. Allah Taala tutup жатқан oruzuңuzdарды kabul kılsın. Barımızda beşke kire turgan pendilerin katarına koşkan bolsun. Amin ya Rabbel alamin. Qala Allahu Teala, Allah Taala aytat. İyi Kur'an-ı Kerim'de estaizu billah. El-ahillau yevme izin ba'duhum li ba'din adu illa'l muttaqin. Kıyamet günü dünya üçün, malı mülk üçün özara dostlaşkondor düşman bolat deydi. Bir gana takva adamlar Allah razılık üçün gana dostlaşkan takva adamlardan dostluğu kıyamet günü dağı bolat deydi. Bu nerse dinimizde el-hubbu fillah dep atalat. Allah üçün ihlas menen Allah üçün bir-birini жақсы көрүшү, өзара достошуу дегени. Мындайча айтканда бурадарчылык. Дүйнө үчүн дос болгондордун достугу башка bir мүшкүл иш түшсө, bir проблема түшсө, же киши кызматынан айрылып калса, же мал мүлкүнөн айрылып калса, ал достук бүтүп калат, тарап кетет. Телефондор өчүп калат, мамиле үзүлөт. Ал эми Аллах үчүн дос болгондор, Allah разылык үчүн дос болгондордун достугу кыямат күнү ата-энелер балдардан качып турган убакытта дагы адамдар терлери ошол тизесине чейин, көкүрөгүнө чейин, кулагына чейин чыгып турган убакыттагы авалда дагы ушундай кыйынчылык авалда дагы ошол таква адамдардын достугу кыяматта дагы болот. Ошондуктан ким менен достошуп атат? Ошондуктан bir карап коюш керек буга дагы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат өз хадисинде: "Ал-мар'у ала халили дини", киши өзүнүн досунун дининде дейт. Эми өткөн салихиндердин достугуна карай турган болсок, мына сахабаларда чыныгы достук Аллах үчүн достошуу деген нерсе бурадарчылык болгон. Алар достошкондо, өзара бурадарчылык болгондо улутуну же тилини, же бир малы мүлкүнү биринчи койгон эмес. Алар ошол достуктун акыракыбетте жакшылык экендигин билип, Аллах үчүн достошкон. Аллах үчүн бири-бири менен мамиле кылган. Мына ошондуктан инсан досуна дагы bir караш керек. Мына Аллах Таала Үйүк Кур'анда айтат: "Уту ва ю'сируна ала анфусихим ва лау кана бихим хасаса". Алар дейт, ошол сахабалардын арасынан ошол сахабалар тууралуу түшкөн, эгер өздөрү муктаж болуп турса, өзгөлөрдүн муктаждыгын кандырган адамдар дейт. Ярмук казатында bir окуя болгон. Ярмук казатында кээ-бир сахабалар шахид болду. Мына ошол Ярмук казаты болгондо сахабалардын кээ-бирлери жаракаттанып жерде жатат. Ошондо bir киши суу менен айланып калды, суу берип адамдарга. Bir kişi su aylandı ile suyunu İkrime ibn Ebi Cehil'e alıp geldi suyunu. İkrime ibn Ebi Cehil. Bu kişi oşol koşundu başkarıp atkan kişi bolgan, mına jarakatlanıp, mına ölüm astında jerde jatkan bolçu. İkrime ibn Ebi Cehil'e suyunu alıp gelgende tiyakta jarakatlanıp jatkan Suhayl ibn Amr'dı körüp kaldı. Al kişi suyunu karap durgan ele. Suyunu tigige al bar dedi. Suhayl ibn Amr'ga alып барды, жана суу берип айланып жүргөн киши. Suhayl ibn Amr караса, тиякта Харис ibn Hisham суусап алдагы ушундай жаракаттанып жаткан эле. Сууну алып барып бер деди. Сууну ага алып барып бергенче, жанагы Харис ibn Hisham жан таслим кылды, шахид болду. Анан кайра сууну Suhayl ibn Amr'ga алып келгенче, алдагы жан таслим кылды. Alamdan ötü, şehit boldu. Anan suyunu kayra İkrime ibn Ebi Cehil'e alıp gelse, aldağı şehit bolgan ele deydi. Mına sahabalar çınığı dostluktun misalını kıyamatqa çeyin körsetip ketdi. Mına özdörü muhtaç bolup turup, özgönün muhtajını kandırgan adamlar da bular. Alar ошол saatda, ошол вакытта
бурадарчылыктын, достуктун чыныгы мыкты сүрөтүнү, чыныгы үлгүсүнү көрсөтүп берди. Чыныгы сабагын көрсөтүп берди. Булар тууралуу түшкөн аят кыяматка чейин окула турган болду. Алар өздөрү муктаж болуп туруп, өзгөнүн муктажын кандырган адамдар. Алар бир култум сууга эле муктаж эле. Бир култум суу, байлык, динар, дирхам, акча эмес, бир култум суу. Ушуну дагы өлүм астында жан берип атып өзүнүн бурадарына калады. Мындай мисалдар тарыхта көп. Мына Хайсама, Масрук, булар эми чоң таква адамдар. Ушул кишинин карзы болгон экен. Досу Хайсаманын да карзы бар экен. Хайсама билдирбестен туруп, досу Масруктун карзын төлөп койду дейт. Масрук дагы Хайсаманын карзын билдирбей туруп төлөп койду дейт. Масрук карзыны төлөгөнү барса, досуңуз Хайсама карзы төлөп койду дейт. Билдирбестен. Масрук дагы карзын бергени барса, досуңуз Хайсама да карзыны бергени барса, төлөгөнү барса, досуңуз Масрук карзы берип койду деген экен. Мына мисалдар. Абу Хурайра радıyallahu anhu мешітте отырса bir kişi келиптир да. Келип, "Я Абу Хурайра, мен сени менен Аллах жолунда достошом" дептир. "Сен бурадарчылык акыларын билесиңби?" десе, жанагы киши, "Жок, билбеймин, үйрөтүңүз" дептир. Абу Хурайра радıyallahu anhu айткан экен, "Азыр мени менен достошо турган болсоң, бурадар боло турган болсоң, ушул сааттан тартып мен сенин малы мүлкүңө, динар, дирхамыңа сенден көрө акылууракмын" дейт. Жанагы киши ойлонуп калып, мындай даражага жетпепмин мен деп ушундай айтканда, "Изхаб анни, фазхаб анни." Менден ара кет. Ушул даражага жеткениңде мени менен достошконо кел деген экен. Мына мисалдар. Мына ошондуктан инсан бул достукту дагы караганда бул Аллах үчүн дос болуш керек. Бир арам нерсе үчүн эмес, бир той үчүн эмес, же бир кадыр барк үчүн эмес, же бир кызмат үчүн эмес, Аллах разылыгы үчүн болуш керек достук. Мына ушул достук бурадарчылык кыямат күнүндө дагы болот. Мына ушул достук, мына ушул бурадарчылык, ал-хубби филла, мына ушул сахабаларда болгондук үчүн Аллах таалаларга жеңиш берди. Тиякта турган Рим империясыны, тиякта турган Перс империясын сахабалар титиретип койду, аз эле сахабалар. Эмне үчүн аларда мына ушул достук, мына ушул нерсе болгон эле. Азыркы кезде бир достук деген дүйнөгө байланып калган, бай болсо дос болот, же колунда бар болсо дос болот, же колунан кызмат келсе, ошол достук тарап кетет. Аллах Таала кыямат күнүн аршынын көлөкөсүндө, бана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде айтат, 7 киши Аллахтын аршында болот дейт. Аршынын көлөкөсүндө болот. Ошол 7 кишинин бирөөсү ошо Аллах үчүн достошуп, Аллах үчүн мындай көрүшүп, өз ара сухбатташып, мамилелешип, анан бири-бири менен тарап кеткендер. Бул достук жанагы бир чайханада отуруп эле бир аштын үстүндө, пловдун үстүндө дос болуп коюу эмес. Бул достук дин үчүн болот. Бул достук, бул Аллах үчүн боло турган достук. Бар нерседен жогору турат. Хасан аль-Басри рахимахулла айтат, "Мына Аллах үчүн бурадар болгон досторубуз" дейт. "Биздин аялдарыбыздан, балдарыбыздан артык" дейт. Сиз бала чакаңыз үчүн, аялыңыз үчүн эрте менен кетип кечинде азык түлүк, ошо продукт алып келе турган адамсыз. Балдарыңыз сизди элестетет, атамага конфет алып келе турган адам деп. Башка эч нерсе жок аларда. Бала чака үчүн киши эрте менен кетип продукт алып келе турган, ушул азык түлүк алып келе турган киши ал. Ошону элестетет. Акыретте эстетпейт. Бала чака, аял бул акыретте эстетпейт. Ал эми дос, Аллах үчүн боло турган дос. Бул сизди акыретте эстетип турат, арамдан тартып турат. Туура жол, арам жол эмне экендигини, туура эмес жол эмне экендигин көрсөтүп турат. Насихат кылып турат. Кыйынчылык учурда дайыма бирге болот. Мына ушул чыныгы достук. Мына хадисте келет, кыямат күнү арштын айланасына отургучтар коюлат экен. Ошол отургучтарга отурууну шахидтер, пайгамбарлар кыялданышат экен. Ошол отургучтарга отурсам деп. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурашты, "Я Расулуллах, Аллахтын элчиси, бул отургучтарга кимдер отурат?" дегенде,
Ошол ал-мутахаббуна филлах, ал-мутажалисуна филлах, вал-мутахаббина филлах. Аллах үчүн бири-биrini жакшы көрүшкөндөр, Аллах үчүн бири-бири менен отурушкандар, Аллах үчүн бири-биrini зиярат кылгандар дейт. Бул достук мындай болбосун да, баланчынын кызматы бар эди, баланчы бай эди, мал мүлктүү эди, эртең кичине тойга барбай кое турган болсом, же кичине туура эмес сүйлөп ала турган болсом, не мамилем үзүлүп калат деген дүйнө үчүн дос болбош керек. Бул дүйнө бүгүн бар, кимдин бирөөнүн колунда, эртең жок. Азыр бирөөнүн колунда дүйнө жок, эртең бир бар. Bir gün bir insan turup turup öyle bayıp ketişi mümkün. Bir insan turup turup öyle kedey bolup kalışı mümkün. Mına ошондуктан достук мына ол, достук. Bir aram нерсенин üstünde эмес, bir чыныгы Аллахка ыхлас кылып, мына ушул Аллах үчүн болуш керек бул достук. Бул дагы ибадат. Мунун дагы жакшылыгын инсан кыямат күнү көрөт. Валлаху алам, ва саллаллаху ала Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.